Саламатсыздар урматтуу достор, дагы бир аңгеме. Аңгемени баштаардын алдында бир кыстырмабыз бар. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү бар. Демөөрчүбүздүн аты Нурсултан Осмонов деген инибиз. Нурсултан мыкты боксер, спорттун чебери, кадимки Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Малик Осмонов агабыздын иниси. Малик агабыз дагы эми сөз баалаган, сөз билген инсан. Анан Нурсултан дагы ошол сөзгө конок берген, сөз тыңшаган, сөздү мындай бага билген, өсүп келаткан жаш инилерибиздин бири. Нурсултан, сага чоң рахмат. Эмесе баштадык. Антон Павлович Чехов, хамелеон, кыргызчасы куулма. Базарды аралап, полицейский надзиратель Ачумелов деген артынан городовойду ээрчитип, городовой деген ошол полициянын эң ылдыйкы чиндеринин бири. Городовойду ээрчитип, экөө базарды аралай басып, кыдырып келатышты дейт. Бир убакта алды жактан ызы чучуп калды. Эй, кокуй, кармагыла деп эле кимдир бирөө кайсы бир жерден чуулдап калды дейт. Аңгыча болбой эл чогулуп калды дейт. Караса, ошо жерде базарда иштеген Көпөс Печугин дегендин складынан этек жеңи жагжайган, төшү ачык, чала мас бир киши сарала итти кубалап чыгып кетти. Кармагыла алда итти, кармагылачы, ай! Ой, бул колумду түштөп албадыбы, акмактын ити десе, деп баягы сарала итти кубалап келатат дейт. Аңгыча алдыда чогулган эл итти эч жакка качырбай кармап калышты. Анан мындай караса, жанагы артынан итке колун тиштеткен неме ошо жерде зергер болуп иштеген Хрюкин деген киши экен. Хрюкин чыгып келип эле баягы итти сөгүп, каргап, урушуп калды дейт. Ай, бул акмак кимдин ити, я? Кимдин ити? Деп ызырынып, муну деген өлтүрүш керек да, муну деген жок кылыш керек. Карачы колунун баарын тиштеп алганын, деп ызырынып сөгүнүп калды дейт. Аңгыча болбой Ачумелов, ай, эмне ызы чуулуп атасыңар, я? Эмне болду силерге? Деп полицейскийлер берчү суроосун берип, элди аралай кирип барды. Ага Хрюкин ошо жерде колун ит тиштеп алганын, анын зергер экенин, жана колун ушул колу менен иш кыларын, анан майда иши майда экенин, ал колу итке тиштелгенден кийин эми баягы канча күн иштей албай жүрүшү мүмкүн экенин айтып, арызданып, ай мен караңызчы, эми ушул кимдин ити, я? Ушул базарда жөн иштей алабызбы, я? Келип эле бирөөлөрдүн ити колубузду тиштеп алса кандай бул, тартип деген барбы, деп Ачумеловго арызданып калды. Ачумелов, ооба, туура айтасың, ай, кимдин ити бул? Ай, көрүнгөндү тиштетип буну базарга кое береби, я? Кандай немесиңер, я? Ай, кимдин ити бул? Деп элге суроо берип калды дейт. Аңгыча болбой элдин арасынан бирөө, ай, бул деген баягы генерал Жигаловдун ити болуш керек. Я, кандай дейсиңер? А генерал Жигаловдун ити болуш керек ушул. Десе городовой, баягы Ачумелов артындагы городовой кайрылып, ай, Ялдырин, алчы мен пальтомду. Ысып да кеттим. Кимдин ити дейсиңер? Ай, жанагы генерал бар го, ошол Жигаловдун ити бул. Хрюкинди карап алып, баягы Ачумелов заматта өзгөрүп, ай, сен ит тиштеп алды колумду, анан мулга штраф салыш керек деп кайдагын сүйлөбөй. Ай, биз көрбөсөк кайдан билебиз? Мүмкүн сен мык кагып атып, же болбосо мыкка колуңду чолдуруп алып эленен кийин ит тиштеп алды деп каяктагын айтып, элдин баарына док кыла бересиң. Я, кандай немесиң? Ай, теги Ялдырин, ал бул күчүктү алдагы тетиги Жигаловго алып барып бергиле. Анан айтып кой, баягы Ачумелов ошол таап алыптыр итиңизди деп, менден саламайт. Десе, дагы бирөөсү чыга калып, ай, бул кандай Жигаловдун ити? Бул деген жөнөкөй бир ит болуп атпайбы? А тиги кишинин иттери деген ал доңкайган, абдан кымбат породалуу иттер, ай. Бир убакта Ачумелов, ай, чын эле мынау иттин ээси ким, я? Ушинтип көчөгө кое береби? Муну деген Москвада же Петербургда ушинтип көчөгө кала берген, кое берген ит болсо качан өлтүрүшүп коймок. Ой, карагылачы, эми элдин баарын тиштеп ушуп жүрөбү көчөдө. Мунунун ээсин табыш керек. Ай, Хрюкин, ээсин тапкыла мунун. Карап тур, тартип дегенди сакташ керек да. Десе, аңгыча болбой элдин арт жагынан баягы генерал Жигаловдун аш босчусу келатыптыр дейт.
аны көргөндөр ай мынау жанагы генерал Жигаловдун ашпошчусу ушундан сурап көрөлүчү мынау күчүк ошол Жигаловдуку экен же башка бөлөктүкү экен деп калышты дейт. Аңгыча болбой ашпошчу жакындаганда андан сурап атышат. Ай бул кимдин ити? Тетиги сенин кожоюнуң Жигаловдун ити эмеспи? Десе ашпошчу Ачумеловду карап, жок, биздин иттердин бүт барысы баягы аңга чыга турган чоң иттер деп сүйлөп калды. Анда баягы Ачумелов, ай анда бул иттин ээсин табыш керек. Табыш керек дагы көзүнө көрсөтүш керек муну. Мунун деген баягы акмагын чыгарыш керек. Кандай бул? Элди тиштеп. Бул деген кандай бейтартип неме, я? Деп атса баягы ашпошчу сөзүн бүтө элек экен. Бул Жигаловдун ити эмес. Бул деген Жигаловдун байкеси жакында келген шаардан бизге эс алганы. Ошонун күчүгү. Деген жерден Ачумелов байкеси келип калдыбы шаардан? Эс алганы келиптирби? Ай, алгандай сонун киши эле. Ага салам айтыңыз. Мынау күчүктү ала барыңыз. Бизди таап алыптыр деп айтыңыз. Сен болсо Хүрүкүн бар. Ар, колуңду сербеңдетпей. Турдар. Каяктагын айтып баягы эметесиңер. Саламатта. Тетиги күчүктү болсо ала барып менин атыман салам айтып коюңуз. Болуптур. Жана келе бар. Ай, тиги Хүрүкүн, сен колуңду ара апар. Тур, жана деп кайрылып алып басып кетти дейт. Элдин баары Хүрүкүндү карап кат кырып күлүп кала беришти дейт. Мына ушундай кичинекей аңгеме бүгүн достор. Биздин эфирибиз жакса, аңгеме жакса, бөлүшүп коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.